Бул аудиокитеп жазуучу Мелис Макенбаевдин 9-чу романы. Бул пресс-хат аттуу чыгармада Рысбек аттуу жигиттин бала чагынан берки мүнөзүнүн калыптанышы, чыгыштын жекеме-жеке күрөш искусствосуна карата болгон кызыгуусу, бара-бара тагдырдын катаал буйругу дейбизби, кылмыш дүйнөсүнүн ичиндеги эң оор сыноолорду башынан өткөргөнү баяндалат. Түрмөнүн узунунан кеткен коридору. Алдыга бас. Катуу, акырында эмес, буйрук берип көнгөн конвоирдин көнүмүш добушу. Рысбектин артынан уголду. Дароо астыга түшүп бербей, кулак сыртын желпип өткөн үндүн ыргагына жараша, ортодогу аралыктын 4 кадамча экенин туюмунда болжолдой жалт карады Рысбек. Үн чыккан жакты карай. Ашып кетсе 3 же 5 ирмемге дейри. Ушунун өзү жетиштүү. Эки конвой ырасында эле андан 4 кадам ыраактыкта бири узун бойлуу, кең далы, экинчиси далысы 4 бурчтанган багалчактуу чымыр жигиттер. Кыраан көзгө булардан Рысбекке карата бекеринен конвой катарында коюлбаганы белгилүү. Баштарында жаңы чыгарылган форманын үлгүсү, илгерки австралиялык аскерлердикиндей үстү жалпак тегерек, маңдайында калканчасы бар баш кийим, үстүлөрүндө жапжаңы афганка. Ала-була жердин түсүн берген көгүш, жашыл жалбырактан элестери чагылган шымдарынын багалектерин ботинкелеринин узун кончуна тыкшырып коюшкан. Эки конвойдун тең белдеринде резинка сойыл, кайыш коорда пистолет. Колдон келсе колдоруна автомат деле алып айдап жөнөшчүдөй. Буларга катуу эскертилгени көрүнүп турат. Тандалып алынган конвой жигиттер. Андыктан Рысбекке карата акырын да, катуу да эмес, бир калыпта буйрук бергендери да ошол себептүү. Анын үстүнө ким болбосун өзүнө татыктуу каршылашын сыйлайт. Бул да өзүнчө боксердук ринг сыяктуу. Оң тарабында камактагы адам, кылмыш дүйнөсүнүн тили менен айтканда подзамочник, экинчи тарабында укук коргоочулар. Алдыга бас деген буйрук ооздон чыгып чыга электе Рысбектин чагылгандай тездик менен артын жалт тектеши сактыктан же коркунучтан эмес, тырмактай бала кезинен бош убактысын кетирбей машыккан спортсмендин сезүү жөндөмдүүлүгү күчтүү өнүккөнүнөн болчу. Каарылуу мойну шарт бурулганда майда булчуңдары тилкелене, күрөө тамыры чыңала, курмандыгын көздөй секирик жасаардын алдындагыдай ар бир кан тамыры ийилчээк, серпилгич бир күчкө ээ болгондой кубаттуу сезимге биригип, чытырман токойдун аяк башын түтүндөй төрө кыдырган, джунглинин сулуу, күчтүү жаныбары болгон ягуардын көз карашынан кем болбогон Рысбектин карегинде атактуу Дамаск болотунан чыңап сугарылып жасаган ичке шамшардын эки мейизи келип кошулган кылда учуна чагылышкан күн нурундай көздү жалтантууга аргасыз кылган, жүрөгү курч, өткүрлүк ошону менен бирге эки билегине тырыштыра салынган күңүрт кара темир кишендерге карабастан, ортодогу 4 кадам аралыкты бир ирмем менен илгертпей өтүп чаап салчудай денени аргасыдан дүрүлдөткөн, зор айбат, кычка чөңдөнгөн кош темирдин ортосуна денесин салып, жан аябагандай кыйноонун түрүн көрсөтүшсө дагы, жаны оозунан чыгып кеткенге дейре тиштенип, үн чыгарбай акыркы мүнөт калганда ал күчүн жыйып туруп, жек көрүүсүн карегине топтоп, тегерегиндеги кыйноочуларын тегерете жалдуу бир карап алып, кирпигин шылк түшүрүп, багынбай кете берчүдөй зор дымагы сезилет. Тула бою дирт жыйрылып, алды узун бойлуу конвойдун эрксизден кайыш кобурадагы пистолетине карай жылмышкан өз колун ички эрк менен токтотуп калды. Рысбек экинчи кайталаткан жок. Көнүмүш кыймылы. Орто бойлуу, кең далылуу денесин каккан казыктай түп-түз алып, эки ини анда-санда чайпалганы болбосо, булчуңдуу колдорун оорута кыскан кол кишендерге кайыл, артына алган тейде алдыга түштү. Кулагы арттан келаткан адамдардын дабышында. Ушул сааттан баштап дити, көзү, кулагы, сезими, намысы биригип сак болушу зарыл. Коркууну эмес, сактыкты талап кылат азыркы абал. Непада бир гана мүнөткө алсыздыкка жеңдирип койсо, буга чейин бала болуп башына жүн чыккандан берки пенделик коркунучтарын жеңип, өзүн өзү алдастабай, эр жүрөктүүлүккө тарбиялап жүргөн кыял мүнөзүнүн көбүнөн ажырап калышы ыктымал.
Темирдей, балким, андан да чың эрк керек. Анткени темир да чарт сынат, ал болсо адам. Жайда акырында эмес, ортодогу аралыкты бир өлчөмдө сактап, коридордо басып бараткан Рысбекти астыда эмне күтүп турат? Буга чейин Кыргызстанда алгачкы мындай кылмыштын изи чыга элек эмеспи? Алгачкы кыргыздын рекетирлери, ниндзялар республика коркунучта рекеттер баланчаны кыйноого алып, аябагандай чоң суммадагы акчаны талап кылышыптыр. Бешөө тең чыгыштын байыркы жекеме-жеке күрөшү менен машыккан профессионалдуу спортчулар экен. Буларга тең келе турган спортсмендер республикада жок имиш. Рекеттердин ана башы болгон Рысбек деген бокс боюнча спорттун устаты, чыгыш күрөшү, карате, кунг-фу боюнча теңдешсиз тажрыйбалуу кылмышкер социализм кыйра электеле Советтер Союзунун чоң шаарларын кыдырып, чоң байге коюлган, жашыруун криминалдык топтор уюштурган, белгилүү жана капчыктуу бай адамдар чакырылган залдын аренасында таймашка коркпостон чыгып жүрүптүр. Кара поясы бар каратисти 3 раундка жеткирбей, күүлөнгөн куштай абага атып чыгып, тең тайлашынын белин сындыра тээп, реанимацияга жаткырууга аргасыз кылыптыр. Рысбек камакка алынгандан кийин ушундай легенда имиштер абада калкып жүрдү. Рысбек коридордо баратат. Тагдыры не болот? Ал темир торго түшкөндөн тартып, түрмөнүн чөйрөсүндө адамдын эркин сындырып, аны малга чейин теңөөгө аракет кылган, кубаттуу делген зор механизм ага карай багытталганын билген жок. Кайдан билсин, кылмыш дүйнөсү дем алып жашаган белгисиз да, белгилүү да империяга биринчи ирет баратса. Коркуу сезими ачык болгон жок, бирок жердин 7 катар түбүндөгү 4 тарабы асты үстү чылк тумчуланган, зарлап кыйкырсаң да үнүңдү эч ким укпай турган караңгы тоңгуйукка туш болгондой сезим бар ичинде. Күн нурундай кубаттуу колдоруна, жумуру башына, мышыктай жеңил басыктуу буттарына, жай бир калыпта соккон жүрөгүнүн толтуусуна карай туш-тушка чачырган миң сан тамырларынан өткөн кан дүргүп жыйырылат. Эскирип, токтолуп калган чагынан берки тутунганы сабырдуулук болчу Рысбектин. Муну ал баарынан жогору койчу. Ашыкпаш сүйлөгөндү, себепсиз күлгөндү жактыра берчү эмес. Азыркы башына түшкөн караан күн өзгөчө чыдамкайлык, майтарылбас эркти, көктүк менен ширелишкен сабырдуулукту талап кылаарын туйду. 6-чы сезими астыда катаал сыноолор күтүп турганын шыбыраган сыйт. Мына бүгүнкү күнгүсүн билбейт. Кай жака алып баратышат аны? Ырас жогордон буйрук болгон. Ошол камерага алып баргыла деген буйрук. Буйрукту угуп, аткаруучулар алакандарын ушалашып, өздөрүнчө күдүңдөшкөн. Рысбек каратистейби? Бокс боюнча устат имиш. Көрөбүз анын кандай устат экенин. Качан деген эме тез эле желин чыгарат. Канча урт аяктан өтсө да жүрөгү майтарылбаган карышкырларды заматта сындырат ал. Анык көк чал ошол эмеспи? Рысбек мунун баарын билмек эмес. Мунун баары жашыруун жасалып жаткан. Пресс-камераны түрмөнүн жетекчилигинде турган бир уч топ билбесе, мындан бөлөк эч ким билүүгө тийиш эмес. Катардагы кызматкерлер да бул тууралуу шыбыш укпасын. Антпесе ооздон оозго, кулактан кулакка жетип олтуруп, кылмыш дүйнөсү түптөлгөндөн берки эрежелерин, жол жоболорун бузбай так сактаган, катаал, бирок адилеттүү деген чечимге негизинен таянышкан түрмөнүн общагына жетчү болсо, капсалаңды күтө бер. Эң биринчиден пресс-хатанын канчанчы камера экендигин билип алышса, бүттү. СИЗОнун аяк башына кабар чагылгандай тарайт. Ит билеби, булардын байланыш түйүнү кантип иштээрин? Бир эмес, эки эшиги тең сырттан кулуптануу, терезесинен сыртка карай 3 катар темир тордолгон. Жада калса, күн нуру жыбылжып, араң өтөт ичкериге. Анан кантип таң калбайсың? Бул түрмө эмнени көрбөгөн түрмө. Жер өз огунда айланып, жылдар өтүүдө. Ал мустактан адамдар, эл жерин коргогон, боз үйдүн улуктары сымак, шамаалдан, нөшөрлөгөн жаандан калкалаган сыяктуу, тегерете курчаган таяныч керегелерин болор болбос айың сөзү үчүн сындырып, отко жагып, өрттөп келишкен.
Элге беш көз болчу намыска жараар ууларын зынданга салып кыйнашкан. Оозунан жан соогалаган сөздөр чыгаар бекен деп күтүшкөн желдеттер. Баатырдын жүрөгүнө эки мүйүздүү шамшарды уңгусуна чейин уруп, анын өмүр деп соккон жүрөгүн токтотууга болот. Ал эми эркин майтармак кайда? Чыныгы баатыр жүрөк жигиттер эл арасында азыр да бар. Көпчүлүгү оргуп ташкындаган кызуу кандуулугуна ээ боло албай, урунуп беринип жүрүп, бара-бара мезгил өткөн сайын каны куюлуп, мойсопут курагына жетип, бала чакасын багам деп көр тириликтен башы чыкпай калгандар. Үй бүлөсү менен турук алган айылда не шаар ичинде болобу, кадам сайын акыйкатсыздыкты, эргендирин кескен куу турмушту көрсө дагы көрмөксөн, билсе дагы билмексен, жаш кезиндеги кааруу күчүнө таянган албуут кыялы жок, тээ илгерки жоодо жаралуу болуп колу сынса, анысын мойнун асып, буту сынса канжыгасын асып коюп, башынан аккан кан көзүн көрсөтпөй жаап калса да шыпырып коюп согуша берген Көкжал бабасынын чоң атасына, андан атасына өтүп келатып, ага токтогон, дүргүгөн сол билегиндеги кызуу кандуу ачуусун оң колу менен басып, терс бурулуп басып кетээр. Байыркы жашоо кайда? Бир муштайм деп алгач 3 жыл абак алып, кийин түрмөнүн жыты денесине сиңген соң мурда баатыр атанса, азыр авторитет атанып, зым тикенек курчаган чөйрөдө түз сүйлөп, түз жүрүп, октон чоктон кайтпаган жалтанбас мүнөзү үчүн түрмөнүн башкаруучуларына жек көрүмчү болгон, өмүр бою тагдыры кылмыш дүйнөсүнө байланып калган жигиттер бар. Буларды азыркынын баатырлары дейбизби? Социализм доору гүлдөп турган мезгилде Ардак грамотасы деген бир баракча же ударник коммунистического труда деген төшкө илинүүчү жалтыраак бир темир үчүн бир күндүн нормасын 3 күнгө чейин жеткирип, каражанын карч урган жигиттер көп эмес беле? Алар кайда азыр? Как чекени чызгырак уйкалаган күн нурунан колдору менен серепчилей калкалашып, ийне, тарактан баштап ургаачынын ич көйнөгүнө чейин жайнатып базарларда олтурушат. Заманды сөгүп, жамандап коюшуп, кез-кез 2-3 баштары бириксе, арактан кылт эттирип коюшуп, балким ушуларды баатыр дээрбиз. Ош базарынын тегерегинде өз кызыкчалыктары бар пенделердин топтору бар. Баатырларды ошол жерден издеп жүрбөйлү. Чөнтөкчү уурлар тобу бар. Тырмактай курч болоттун учу менен ким бирөөнүн артына келип оңтойлуу бир учурду күтүп туруп, ээсине билгизбей, эптүүлүк менен чөнтөгүн кесип, акча салган капчыгын алып кеткенге тоодой болбосо да томолок таштай жүрөктүүлүк керек. Сатуучу арттагы бирөө менен акыйнек айтышып жаткан мезгилден пайдаланып, анын сатып жаткан жайнаган товарларынан бир-экини илип кетпей, жаның жокпу? Баатыр жок деп кейийбиз. Мына булар баатыр эмей эмне? Кыштын кыраан чилдесинде чиедей балдарын үйүнө бозортуп таштап, не жетелештирген дейде базарга тургузуп коюп, көмүрү жоктугунан батирде балдары менен баш калкалаган үйдө денеси жылыбай, анча-мынча товарларын үнү кыргылданганча мактап кыйкырып, кез-кез ыкшып жөтөлүп коюп турган жука пальточон келинди баатыр дээрбиз. Не анын катарында уятсыз көздөрүн күлүңдөтүп, эмеле ичкен аракка ичисип, өткөн кеткенди карап, базардан клиент издеген жаш сойкуну баатыр дээрбиз. Кара жумушчулар тобу бар. Тачка аталган 4 бурч дөңгөлөктөрү бар араба сымакка сатуучу коммерсанттардын жүктөрүн улам бир жерге ташып 5-10 сом өндүргөндөр. Кабыргасы кателек тестиери бар. Жүгү үйүлгөн арабасын түртүп, төөчө желген 30 менен 40-тын ортосундагы жигиттер бар. Булар да баатыр болгондо да каар заманга жалаңкат денесин көргөзгөн жылаңач баатырлар. Бул жерде кепти узак чөйө турган өзгөчө топ бар. Балдар тобу. Өспүрүм куракка чейинки тестиер балдар. Каякка карабагын ошолор. Ар түркүн товар үйүлгөн катарларды аралап, базарды баштан аяк кыдырып жүрүшөт. Чаштар өскөн кабагын ылдый түшүрө, энатасын аңчылар атып кетип, багуусуз кокту колотту жорткон бөлтүрүктүн көзүнөн кем болбогон карегин жалт эттире эки жакты уурдана абайлап тиктегеничи. Кош карегиңе көнүмүш дүйнө. Эли жык-жыйма чоң базарда алар ман сатар мандар менен бир караганда эле чөгөрүп алат. Ага ким байкоо салып турат?
Ким артын салып турганын карегине илинтүү анчалык кыйын эмес. Дагы ирет контрольный көз карашын аяк бияка жылт эттире кароосуз калган буюмду көзгө илешпеген кыймылы илип ала коет. Калты арыбайт. Антсе шашкалактап жатып колунан түшүрүп алышы ыктымал. Билмексен болуп сол колтугуна илип алганын сол катардагы сатуучу деле байкады. Кара күчкө жөтөлүмүш болуп башка жакты карады. Алса ала берсин, аныкы беле. Базарды эртеден кечке аралап, тамандары түшкүчө тентиген тестер өспүрүм балдардын көргөн күнү ушул. Көпчүлүгү үйүнөн качып чыккандар. Баш баганалаган жерлери подвал, чала бүткөн курулуш, сел-саяк жашоонун даамын татып калган ал үйүнө ата-энесине кайрылгысы келбейт. Ырас өзүнөн улуураак балдарга тапкан акчасын тарттырып ийип, бир сындырым нансыз курсагы кулдурап ач калганда подвалдын бир бурчундагы сыз өтпөсүн деп катуу кагаз төшөлгөн жерге жатып, өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлаган учуру да болот. Өнөктөшү бар эле. Аны милициялар уурлук кылып жаткан жеринен кармап алып кетишкен. Бул биринчи жолкусу эмес. Азыркысында чоң суммадагы акчаны чөнтөктөн алып бараткан жеринен колго түштү. Анын тагдыры эмне болот? Бир туугандай болуп калышпады беле. Түндөсү караңгы подвал коркунучтуу. Кимдир бирөөлөр ал жаткан бурчка жолунуп киришип, оозу мурдун тумчуктура басып калчудай болот. Таң эртерээк атса экен. Күндүн чачырган нурлары айлананы таң шооласына киринтет. Таңгак жүктөрүн жондоруна көпчүлүгү арабага жүктөшкөн сатуучулар эртерээк ордуна жетүүгө ашыгышат. Таң кандай сонун. Рыспектин балалык чагы ушундай өттү беле? Жок. Балалыгын эстесе эле, сакалы жайкалган, өткүр көздөрү жүлжүө, бир эсе мээримдүү, бир эсе күлүңдөгөн чоң атасы көз алдына тартылат. Эс тартып калганга дейире колунда өстү. Небереси Рыспекти колунан жетелеп, адымдай басып, көл тараптуу көздөй келе берет абышка. Көл шыбырты кулакка илешкенде гана тык токтогон чоң атасы бир көрсүнүп алып, чөк түшөт да небересин алдына отургузат. Кири карак баланын жолго так отуртпой, ээрчий тыпыңдап басып келгенине ичи жылый ээнтиге дем алган кичинекей көкүрөгүнүн бырыштуу, эти качкан салаалары менен эркелете таптап, өзүнө жакындата ыгып коет. Көлдү көрдүңбү балам? Деп башын ийкейт бала. Дагы эмнени көрүп атасың, Рыстай? Оң терисинен кете небереси. Менин атым Рыстай эмес, Рыспек. Мурдуңду ырайын. Сени Рыстай деп эркелетип жатпаймынбы? Эмнени көрүп атасың көлдөн башка? Бир топко үн катпай, тоголок башын оңго солго буруп, көлдүн аяк башын көз жүгүртөт. Күн батууга жакындап, тарам-тарам кызыл көл ортосуна чагылып, атлас жууркандай кулпурганы таң калтырат. Абайлап караса, кээ мезгилде ойго батып түнөрүп калчу чоң атасынын чекесиндеги кат-кат болгон бырыштарындай жайылат толкундар. Аркы жээкте үлбүлдөгөн кырка тоолор, анын чокууларына оролгон булуттарда чоң атасынын сакалына түспөлдөш ак, саалпал кызыл түскө чет жагасы боелгону болбосо, оюнда атасынын сакалы кызылга боелуп калгандай элестетти. Кытылдап күлдү. Эмнени көрүп күлдүң? Көлдү. Эмнеге күлгөнүн жашырды бала. Бырыша берет экен, кайра эле бырышат. Толкундарбы? Ооба, толкундар. Быйыл ишколго барасың, кулунум? Ооба, чоң ата. Мен санаганды билем. Тамгалардын көбүн үйрөнбөдүмбү? Аны ишколго барганда деле үйрөтөт. Андан көрө ата тегиңди билип ал, балам. Ата тегин билбеген жетээси жок кул деген. Баягы мен айтып бергендерди унуткан жоксуңбу? Башынан айтчы, урууң ким? Катаган? Шыр жооп берет бала. Жет атаңды сана. Азыр. Карагаттай көздөрү мөлтүрөгөн бала мурдун бырыштыра, ээрдин кыбыратып, эсине түшүрүүгө аракет кылып жатканы сезилет. Унутуп калдыңбы? Жок, мына Абдымалик, анын атасы Акматбай. Бул сенсиң, ата? Анан коной Төрөгелди сатып алды Беккулу. Ол жоголот. Анан ата айтпа, өзүм табам.
Акулак, таптым. Оппа Али, акылың тунук белем. Алкап койду чоң атасы. Сакалын уучу менен тутамдап кайта кое берип жатып, унутпай эсиңе тутуп, кайталап жүр. Муну айтканым, мен арыдым. Атаң Маликта жашы күзгө таяйт. Анан сенин жашың келет. Менин айтканымды сен балдарың айтасың. Укумдан тукумга уланат. Кудайга шүгүр, тектүү жердин тукумунансың. Илгери бабаң Манастын убагында эр кошой деген болгон. Бабаң ошол кулунум. Эсиңе түйүп ал. Катагандын хан кошой деп бекеринен айтылган эмес. Көкөтөйдүн ашында калмактын жолой деген дөөсү шымааланып, балбанга түшмөк болот. Жөөгүрөш деп коет кыргызда. Сом билектүү балбандар өз элинин атынан мөөрөй алмакка бөлөк элдин балбанына чыгат. Калмактан деп жана айтпадымбы? Жолой деген дөө чыгат. Ошол мезгилдин адамдары зор болгон экен го жеркен. Сүрөнөн эч ким даап чыга албай кыргыз түйшөлүп калыптыр. Ата, Манас кыйын деп айтпадың беле? Ал жыкпайбы тиги ким эле жолойго? Акылыңдан тегеренейин. Манасы бабаң баатыр болгон да. Кылымга таатырлык баатыр. Ошол үчүн эмгиче аты өчпөй келатпайбы? Арбагынан айланайын. Бирок балам, Манастын заадиси баатыр да. Ал балбан эмес. Ал баатыр. Баатырлардын да түрү болот кулунум. Илгерки олуя, сынчы адамдар баатыр сыны билене баштаган балдарды кенедей кезинде эле оң кешперине, мүчөсүнө, кабак кашына, акыл сезимине карап түрлөргө ажыраткан. Тулку бою далдайып, колуна түпөктүү найза кармагандын баары эле баатыр атка коно бербейт. Булчуңдары буржуйган менен өзүнүн жеке акылы жок, көпчүлүк урушка киргенде тең туштарына таянып, бар көкүрөгүн дагдайта сөөлөттү баатыр өңдөнүп, күркүрөтө найза сунуп, жоо качырган жигиттерди ээрчиме баатыр деп аташкан элде. Мурунку заманда такымына көк сойулду кыстарып, күндөп түндөп жол жүрүп, бирөөнүн жылкысына тийип, үйүр жылкын алып, жолго түшүшкөн жигиттерди эле жалпы жонунан баатыр аталган. Ошонун ичинен жанына караан ээрчитпей, жеке өзү барып, жылкы тийип, жылкыны кайтарган жигиттер туюп калса, артка качпай салгылашат. Тынч жаткан айылын канга бөлөп, кызыл кереге кылып чапчумун деп келген жоодон сестенбей, жаткан ордунан жоо кийимин кийбестен, атына жайдак минип, кыйкыра түтүндөй кычыраган жигитти жеке баатыр дешкен. Жер өңүтүн жакшы билген, жоонун санын аңдап, ошого жараша уруш салган баатырлар болгон. Чыңгыз хандын жоокерлери кез келген жоонун көптүгүнө карабастан артка чегинип, качымыш болуп, күн мурунтан ар кандай жерге тандалма аскерден буктурма койгон. Чегинип бараткандарын көргөн жоо аттарын кызылмай кылып, ээсин оодарып, мына жетебиз деп калганда, өңүттө турган аскерлер орой чалып, быт-жытын чыгара талкалашкан. Аттар кыялап, араң чыкчу тик беттерге келишсе, аттуу жөө болушуп, ит урушун жоого таңуулашкан. Мындай ыкманы колдонуп согушкан баатырды илейкур баатыр деп даңаза кылышкан. Баатырлардын дагы бир түрү чыдамдуу, далай кармаштын ичинен чыккан карышкырдай кыңк этип үн чыгарбаган жан кешти. Чыдамдуулугу ушунчалык как төбөсүнө чокмор тийип туулгасы ыргып кетип, башынан акканган, көздөрүн көрсөтпөй калса да, анысын бетинен шыпырып коюп, атынан түшпөй согуша берген жан болот. Буту сынса канжыгасына, колу сынса мойнуна асып коюп, айкайлаган чуу салып, жоонун шаштысын келтирген, эс алганды билбеген баатыр болот. Мындайларды эл тамшанып, көкжал дешкен. Мындан бөлөк сейрек учуроочу баатыр болот. Жүрөгүндө жалы бар деп коюшат. Көзүн эрмегенди, жалтануу дегенди билбеген кашкөй жан. Миң киши курал жарактарын шарактатып, бет алдынан чыкса дагы кайтып калбастан куюндай чаңызгыта чимирилип келип, бир тиет. Жалгыз экенине карабай, жоон аралап салгылашып, өлөр тирилерине карабай быт-жытын чыгарат, же өзүн абыт болот. Шер деген сөз бар. Баатыр деген сөздөн ал да канча даңазалуу. Мына ошол адам шериатка конгон бир элдин маңдайына чырак болуп, күн түн жоодон,
ат үстүнөн түшпөй кайтарган баатыр. Санай келсең, баатыр деген кыргызда көп, шер атка конгону чанда гана. Эми балам, Манас бабаңа буралык кеп учугун. Мына жанагы биз санай келген баатырдык сын сыпаттардын баардыгы бири калбай ушу Манас баатырдан орун алган. Айкөлдүгү дагы ченемсиз, карып муңдууларды түшүнгөн, акылы, зиректиги менен жол баштап, элди ээрчите билген жол башчы болгон. Кайсыл баатыр шай келет Манаска? Элдик баатыр деген ошо. Найзаны сороктотуп, баатырмын деп жоого тийип, элин кызыл кереге кылып чаап, жетим менен жесирди көбөйтүп, кул күңдөрдү олжолоп, алтын зерди төөлөргө жүктөп, пайдага маарыйм деген эмес. Элинен, жеринен бозуп, мүңкүрөп турган алакандай калкын чачыратпай бириктирген. Кыргыз уруучул келет. Жылкыларынан өйдө өз уруусунун ээн тамгасы болгон. Ар кимиси бир коктуну ээлеп, хам болуп баатыр атанып, коңшунун малын тийип олжолоп, чыр чыгарып жата берген. Балам, сен да акыл мурадына жетип торолоорсуң. Элдик киши бол. Колуңда барда чөнтөгүңдү шыкаалап, бактайыган күнү кол жууп кеткен достордон сак бол. Бекеринен Манас бабабыз оң жагына бакайды, сол жагына кошойду алып, кеңеш сурап акыл үйрөнгөн эместир. Мен дегенди Алла Таалам да жактырбайт. Мен деген сөз бир гана Аллага тиешелүү. 18.000 ааламды түгөл, ай жылдыздары төбөдө жарыктай жанган, күнү менен жаратып койгон ал гана ушинтип айта алар. Баатыр дегендин баары зор толкусу далдайса эле баатыр эмес. Акыл калчап иш кылганды уруу деп бөлбөй, урушка жеткизбей, бир дөбөнүн үстүнөн эки элди жараштырып койгонду баатыр дейт. Манас бабаң ошондой чагылганды жыйнаган, бөлүнгөндү чакырган көсөм, айкөл адам болгон. Эгер ал болбосо, бөтөн жер, бөлөк элде кимдин эшигин сагаалап жүрөр элек. Жетим баладай бозортпой, айчыктуу туусун көкөлөтүп, жол баштап, кең ала тоо кайдасың деп бир ууч элин ээрчитип, ата бабасынын жерине келген тура арбагынан айланайын.